Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар. COVID-19 боюнча статистикалык маалымат менен 15-июль 2020 карата кандай болуп жаткандыгы жөнүндө сиздерди тааныштырып кетейин. Бир сутка ичинде жалпысынан Кыргыз Республикасы боюнча ооруканалардан 91 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Алардын ичинен Бишкек шаарынан 41 бейтап, Чүй облусунан 19 бейтап, Ош шаарынан 5, Ош облусунан 6, Нарын облусунан 11, Ысык Көл облусунан 2, Жалал Абад облусунан 5, Талас облусунан 1 жана Баткен облусунан 1 бейтап айыгып чыгарылды. Кайталанып алынган анализдердин жыйынтыктары терс белги көрсөттү. Ал эми ооруканадан тышкары катталган пневмониядан республика боюнча айыгып чыккан бейтаптардын саны 493 адамды түздү. Жалпы ооруканадан COVID-19 илдетинен айыгып чыккан бейтаптардын саны 3660 адамды түздү. Мындан сырткары үйдө самоизоляция болуп дарыланып жаткан жарандарыбыздын арасынан бир сутка ичинде 228, жалпы 1654 адам айыгып чыкты. Жалпысынан айыккандардын саны 5314 адам түздү. Ал эми ооруканадан тышкары катталган пневмония менен ооруп айыгып чыккан адамдардын саны 3415 адамды түздү. Ал эми бир сутка ичинде оорудан тышкары пневмониядан айыгып чыккан адамдардын саны 493 адамды түздү. Албетте эң эле өкүнүчтүүсү тилекке каршы бир сутка ичинде коронавирус инфекциясынан республикада 11 бейтап каза болду. Булар Кыргыз-Түрк ооруканасынан 1 бейтап, эркек адам 63 жашта, республикалык инфекциялык ооруканасынан 1 бейтап, аял киши 72 жашта, шаардык биринчи ооруканадан 1 бейтап, эркек адам 64 жашта, Борбордогу фтизиатрия госпиталында 1 эркек адам 64 жашта, Жайыл аймактык ооруканасында 2 бейтап 54 жана 61 жашта, Баткен областык ооруканасында 2 бейтап, эркек адам 49 жашта жана аял адам 58 жашта. Ноокат аймактык ооруканасында 1 аял адам 53 жашта. Бул медициналык кызматкер. Тоң аймактык ооруканасында 2 адам, эркек адам 58 жашта жана аял адам 36 жашта. Жалпысынан республика боюнча 160 учур катталды. Булар COVID-19 тастыкталган диагнозу менен. Ал эми ооруканадан тышкары катталган пневмониядан каза тапкан адамдардын саны 74 адамды түздү. 2020 жылдын 15 июлуна карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 439 учуру катталды. Анын ичинен Бишкек шаарында 172, Ош шаарында 53, Чүй облусунда 70, Ысык Көл облусунда 14, Ош облусунда 30, Нарын облусунда 1, Баткен облусунда 66, Жалал Абад облусунда 32, Талас облусунда 1. Кыргызстанда тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жалпы 11977 учуру катталды. Анын ичинде Бишкек шаарында 5454, Ош шаарында 1165, Баткен облусунда 421, Жалал Абад облусунда 714, Ысык Көл облусунда 382, Нарын облусунда 654, Ош облусунда 729, Чүй облусунда 2122 учур, Талас облусунда 96 учур, жана өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Соль-Илецк шаарынан Россия Федерациясынан келгендердин арасынан 119 учур, Россия Федерациясынан келген курсанттардын ичинен 100 жана Россия Федерациясынан келген кыргыз жарандардын арасынан 21 учур катталган. Бир сутка ичинде коронавирус жуктуруп алган медициналык кызматкерлердин саны 105 адамды түздү.
Алардын ичинен Бишкек шаарынан 25, Ош шаарынан 19, Чүй облусунан 13, Ош облусунан 14, Жалал Абад облусунан 5, Ысык Көл облусунан 8, Баткен облусунан 21 учур. Республика боюнча COVID-19 диагнозу менен катталган медициналык кызматкерлердин арасында 1980 учур катталды. Алардын ичинен бир суткада 6 медициналык кызматкерлер ооруканадан айыгып чыкты. Жалпысынан республика боюнча 576 кызматкер ооруканадан айыгып чыгарылды. Жалпы катталган учурлардын ичинен 6323 аял адам түздү, 5654 эркек. Ал эми жаңы катталган учурлардан 263 аял адам, 176 эркек адам түздү. Ооруканада жаткырылган бейтаптардын абалы боюнча бүгүнкү күндө стационарларда 645 бейтап COVID-19 илдетинен дарыланып жатат. Алардын ичинде оор абалда 139 бейтап, жандандыруу бөлүмдөрүндө 18 бейтап дарыланууда. Орточо оор абалда 404, канааттандырарлык абалда 102 бейтап. Айыккандардын саны 1654 адам түздү. Айыгып чыгарылгандардын саны 3660 адам. Ал эми бир сутка ичинде COVID-19 илдетин тастыктоо максатында республиканын лабораторияларында изилдөөлөр жүрүп, алардын саны 3100 изилдөөнү түздү. Ооруканадан тышкары жабыркаган пневмониянын саны республика боюнча бүгүн 9204 учурду түзүп, бир сутка ичинде 954 бейтап катталды.